Саламатсыздарбы урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз сиздер менен коркунучтан бошонуу же болбосо коркунучту жеңүү деген сабагыбызды баштайбыз. Өзгөчө бүгүнкү ушу бүткүл дүйнө жүзүндө болуп жаткан кырдаалда коронавирус эпидемиясы көптөгөн өлкөлөргө жайылып, көптөгөн адамдарга жугуп, бир нече миңдеген адамдар анын курмандыгы болуп жаткан учурда биз ички жан дүйнөбүзгө кантип тынчтык таба алабыз? Ошондой эле мындан башка ар кандай коркунучтар, өлүм коркунучу, адамдардын алдындагы коркунуч, жугуштуу оорулар, жаратылыш кырсыктары жана башка көптөгөн коркунучтар биздин жүрөгүбүздүн үшүн алып, бизди дүрбөлөңгө түшүрүп жаткан учурда биз кантип жүрөгүбүзгө тынчтык таба алабыз? Кантип ошол коркунучтан бошоно алабыз? Ошол жөнүндө биз ыйык жазуудан карайбыз. Анткени коркунуч бизди алсыратып, дүрбөлөңгө түшүрүп, туура жолдон буруп, денебизге жана акылыбызга терс залакасын тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан бизге тынчтык керек. Биз ар кандай коркунучтан бошонушубуз керек, ар кандай коркунучту жеңип чыгышыбыз керек. Бирок кантип ошол коркунучту жеңип чыга алабыз? Кантип коркунучтан бошоно алабыз? Биз силер менен ыйык жазуудан карайбыз. Ыйык жазуудагы каармандар бизге окшогон эле кадимки адамдар болушкан. Алар дагы бүгүнкүдөгүдөй эле ар кандай коркунучтарга дуушар болушкан. Бирок ошол коркунучтарды алар кантип жеңип чыгышкан? Ошол жөнүндө карап чыгып биз өзүбүзгө сабак алабыз. Анда эмесе Марк жазган жакшы кабар 4-бөлүм 35-аяттан 41-аятка чейин бирге карайбыз. Анан бул жактагы негизги каармандар Ийса, анын шакирттери ошондой эле коркунуч жөнүндө айтылган сөздөрдү белгилейбиз. Ошол күнү кечинде ал Ийса деген сөздү биз айкаш-чыгаш түрүндө белгилейбиз. Шакирттерин биз астын чиебиз. Наркы өйүзгө сүзүп өтөлү деди. Шакирттери элди таратып жиберишти да кайыкта отурган Ийса менен бирге. Ийса деген сөздү биз айкаш-чыгаш түрүндө белгилейбиз. Ийса менен бирге сүзүп кетишти. Ал жерде башка кайыктар да бар эле. Ошондо аябагандай катуу шамал башталды. Кайыкты толкун уруп жаткандыктан анын ичине суу толо баштады. Андан ары 38-аяттан 41-аятка чейин. Ийса болсо кайыктын арткы бөлүгүндө башына жазданып уктап жаткан эле. Шакирттери Ийсаны ойготушуп, ага: "Устат, биз чөгүп кетсек деле сага баары бирби?" дешти. Ошондо Ийса ордунан туруп, шамалга тыюу салды да көлгө: "Тынчтан, токто" деди. Шамал басылып, улуу тынчтык өкүм сүрдү. Анан аларга деген шакирттери: "Эмне мынча коркоксуңар? Эмнеге ишенимиңер жок?" деди. Коркоксуңар деген сөздү биз тегеректейбиз. Аябай коркуп кетишкен алар шакирттери бири-бирине: "Шамалды да, көлдү да баш ийдирген деги бул ким?" дешти. Бул үзүндүдөн коркунуч жөнүндө эмне биле алабыз? Кандай коркунуч жаралды? Албетте, биз караганда жаратылыш коркунучу, катуу шамал, толкун, деңиз, шакирттери сууга чөгүп өлүп калабыз дешти. Бирок бул жактагы негизги каарман Ийса жөнүндө эмне биле алабыз? Ийса бул ситуацияда корктубу? Ал эч кандай корккон эмес. Ал балким күндүз кечке кызмат кылып чарчагандыктан ал эс алып уктап жаткандыр. Бирок анын жүрөгүндө улуу тынчтык болгон.
Ал ошол тынчтыкты айлана чөйрөсүнө бере алды. Ошондо Иса ордунан туруп шамалга тыюу салды да көлгө тынчтан, токто деди. Шамал басылып, улуу тынчтык өкүм сүрдү дейт. Демек анын ички жан дүйнөсүндө сыртта бороон болуп атса дагы, катуу шамал болуп атса дагы, Исанын жүрөгүндө улуу тынчтык болгон жана ал ошол улуу тынчтыкты сыртка дагы бере алды. Ал эми шакирттери жөнүндө эмне биле алабыз? Шакирттери Исанын бул ситуацияга кандай реакция кылышты, кандай жооп беришти? Алар аябай коркуп кетишти дейт алар. Аябай коркуп кетип, алар биз чогуп кетебиз деп ойлошту. Алар айтып атышат Исага. Бирок алар эң негизги нерсени, Иса алардын жанында экенин эстешип, анан ага: "Устат, биз чөгүп кетсек деле сага баары бирби" дешти. Демек, алар Исага кайрылышты. Алар ойлошту биз чөгүп кетебиз деп. Бирок Иса ордунан туруп шамалга тыюу салды да көлгө тынчтан, токто деди. Шамал басылып, улуу тынчтык өкүм сүрдү. Анан Иса алардын мындай көйгөйүн айтты. Эмне себептен алар чөгүп кетебиз деп ойлошту. Иса алардын көйгөйүн көрсөттү. Эмне мынча коркоксуңар? Эмнеге ишенимиңер жок? Демек, алардын көйгөйү, албетте, кадимки адам сыяктуу алар коркок болушкан экен. Бирок эң негизги көйгөйү эмнеге ишенимиңер жок? Ишеним жок болгондуктан алар коркуп кетишти. Ишеним жок болгондуктан алар чөгүп кетебиз деп ойлошту. Ошондуктан ишеним бул сокур ишеним же жөн эле ишеним эмес, бирок кимге болгон ишеним? Бул жактан Иса жөнүндө билгенибизден көз каранды. Иса ким? Иса жөнүндө эмне биле алабыз? Ал тынчтыктын төрөсү. Биз жогоруда караганыбыздай, ал ички жан дүйнөсүндөгү тынчтыкты сыртка дагы бере алды. Жана ал шамалдын үстүнөн, деңиздин үстүнөн, көлдүн үстүнөн бийлиги бар. Башкача айтканда, жаратылыштын үстүнөн бийлиги бар. 41-аятты карасак, аябай коркуп кетишкен алар шакирттери бири-бирине. Шамалды да, көлдү да баш ийдиргендеги бул ким? Демек, Иса шамалды дагы, көлдү дагы баш ийдире алат. Шамалдын дагы, көлдүн дагы, жаратылыштын үстүнөн дагы анын бийлиги бар. Демек, мына ушул Иса шамалды дагы, көлдү дагы токтотуп аларына ишениш керек болчу шакирттер. Ошол ишенимдин жетишпегендигинен алар коркуп кетишти. Демек, бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө кандай сабак алсак болот? Исанын ушул коронавирусту, ар кандай жугуштуу ооруну токтотуп коюуга дагы бийлиги бар. Биз ошого ишенсек, анда биз коркунучту жеңе алабыз. Ишеним коркунучту жеңет. Ишеним коркунучту басат. Ошондуктан бир тууганым, мен силерди чакыргым келет. Ишенимиң кандай бүгүнкү күндө? Ишенимди биз күн сайын Кудайдын сөзү менен ушинтип эле изилдесек, ушинтип эле кыска үзүндүлөрдү изилдеп күн сайын Кудайдын сөзүнө убакыт бөлсөк, ошондо биз ишенимди өстүрө алабыз. Исага болгон ишенимибиз менен биз коркунучту жеңе алабыз.